болса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун деп Алымкул Осмонов акыныбыз айткандай, ысык көл чындыгында эле кыргыз элинин бермети. Биздин ысык көлүбүз көгүлтүр көрүнүшү менен өзүнчө терең легендаларды, ар кандай уламыштарды камтыйт. Илгери азыркы ысык көлдүн ордунда шаар болгон экен. Ал шаардын ханы элине кайрымсыз. Эл жарды жашаса да салыктын санын көбөйтүп, жада калса мышыкка да салык салчу экен. Ал хандын бир чач тарачы болуптур. Хан ошол чач тарачка гана мээримдүүлүк көрсөтчү. Себеби хандын кулагы эшектикине окшош, узун болгондуктан чач тарачынан башка эч кимге көрсөтчү эмес экен. Эгерде бирөөгө айтсаң, башыңды алам дечү. Коркконунан эч кимге айтпаска убада берет. Хандын чачын алдыргандан кийин узун кулактарын чокусуна байлап, анан хан таачысын баса кийип ала турган. Ошондуктан эч ким эч качан көргөн да уккан да эмес. Күндөрдүн бир күнүндө ошол чач тарач хандын чачын алып бүткөндөн кийин ичине көп жылдан бери катып жүргөн бир күнү ошол шаардын кутугуна барып, башын ылдый салып, хан эшек кулак деп 3 жолу катуу кыйкырган экен. Кудуктун суусу катуу чочуп, атып чыга баштаптыр. Суу атып чыгып отуруп, оозу бош, убадага турбаган чач тарачты анан шаарын каптап, түбүнө чөктүрүп салат экен. Мен ысык көл менен сыймыктанам. Биз ысык көлдү сактайлы жана коргойлу.